Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары жана биогумус сөлжан багууга кызыгып, биогумус өндүргөнгө кызыгып жаткандар, жаңы баштайм деп аткандар жана уже баштап ушул боюнча иш алып барып аткандарга бүгүн кыскача видео кылып сиздер менен бөлүшөйүн деп турабыз. Азыр биз көптөн бери видео чыгарбай калдык эле. Кол бошобой, ал жак бул жак тиричилик болуп. Азыр бир кыскача видео кылып берели. Билбегендер, жаңы баштайын деп аткандарга өтө пайдалуу видео болот. Анда эмесе кеттик. Мына бул биздин элек. Ушуну менен ээлеп биогумустун ылдыйга түшөт. Бул жактан арабаны тосуп коебуз, тачканы. Тачкага сөлжаны жана баягы чала жээлген мусорлор түшө берет. Кече ээлеп, жамгыр жаап, анан ушундай калып кетти эле. Эртең менен турсак, мындай жалбырактар аралашып кетиптир. Бирок эч нерсе болбойт. Жалбырак аралашсачы, жалбырак деле чийит. Ал эми бул жакта мына ушул жерде бизде көп болчу. Сөлжандар жеп жаткан кык. Мынаны жаңы эле салдык. Ушул жактан ээлеп туруп, мусорун бул жакка салып аттык да. Сөлжан менен аралаштырып, жаңы кык салып, жаңы кык дегенде бул билесиздер, 3-4 ай турган кык болуш керек. Мынаны үлгүрбөй калдык, жаан жаап, уже бул суу болуп калды да. Эми кандай кылабыз эми? Суу болуп калды, ээленбейт, электин көзүн жабып калат бул. Ушул экөө бунусу даяр, бунусу эми жеп атат. Кандай кылабыз эми? Баш катып турат да. Азыр ол нар жакта мен ошол жерге барып көрсөтөйүн. Мына жер бош да, бизде ортолукчу. Мына жаңы кык, мына берки жагы. Жаңы кык, мына ортодон бөлүнүп турат. Мен азыр көрсөтөм. Мына ортодон бөлүнүп турат. Бул жагы жаңы кык, мына быйылкы 1 айдан бери чогулуп аткан кык. Мына ушулдан бер жагы жаңы кык. Бул жагы эски кык. Былтыркы кышы менен түшкөн кык. Эми ушул эски кыкты мынау экөөнүн ортолугуна төгөбүз. Мынаудагы сөлжандар бул желип бүткөн. Бая айтып кеттим. Желип бүткөн гумус даяр уже. Просто эленбей калды, үлгүрбөй калдык. Жаан жаап, суу болуп калды да. Ошол мынау эски кыкты ташыйбыз ошол экөөнүн ортолугуна. Мынадагы сөлжандар өздөрү эле өтөт. Мына жерге ташып, мына ортолукка үйөбүз мындай кылып. Мына жака азыраак, бул жака көбүрөөк кылып үйөбүз, чекелерин тосуп, борт кылып. Мынадагы сөлжандар өзү эле өтөт. Өтүп, мына таза гумус өзү калат. Эрте жазда анан буну ээлеп алсак боло берет. Мына чекеден, бир чекеденчи. Ушундай достор. Анан кийин кимде ким жаңы баштайт элем, кандай кылабыз деп мага чалгандар дагы болуп атат. Ага мындай жооп берейин. Мына кык, бул жаңы кык, бул 1 айдан бери төгүлүп атат. Мына жерден бери карап. Бул болбойт. Мына эски кык болот. Эски кык болот. Мына кышы менен чогулган, төгүлгөн кык. Былтыркы кыштагы төгүлгөн кык. Ушул кык болот. Мисалы, эч нерсеси калбады бунун. Бул даяр уже. Мына жей турган саманы бар, уйдун кыгы бар. Ушудан аласыз. Алып, ушундай үйүлүп турган жерге салсаңыз болбой калат. Себеби бунун ылдыйы свежий болушу мүмкүн дагы элечи. Ушудан алып, мына эски кыктан алып, анандай бир жерде место кылып, ошол жерге төгөсүз. Төгүп туруп эле анан сөлжан алып келесиз. Азыр бул өзү суу болуп калды, ным болуп. Даяр сөлжан жей турган болуп калды. Азыркы учурда суулаштын кереги жок. Жамгырда калган кык болсо боло берет. Оны ошол жерге төгөсүз. Төгүп, анан сөлжанды саласыз. Кышкысын калыңдыгы 1 метрден жогору болсо жакшы болот. 1 метрден ылдый болбош керек. Себеби тоңуп калат да. Мына көрүп атасыздар, мына буртту. Мына жагынан 30 сантиметр,
Бул жагынан мына жактан 30 сантиметр тоң кирип, үстүнөн дагы 30 сантиметр тоң кирсе, ортосуна жетпей калат тоң. Ортого жетпей калганда ортодо жүрө берет сөлжандар. Эгер жука кылып койсоңуз тоңуп калат. Анда сөлжандар ылдый карап качат, кача албай калса өлүп калат тоңуп. Кышкысын 1 метр, бийиктиги, высота. Узуну боло берет канча болсо деле. Эни 2,5-3 метрге чейин болуш керек. Мына ушундай достор. Анан бизден мына ошол баягы электен чыккандан кийинки немелер огородко төгүп таштадык, мындай кылчы. Бул да такыр сөлжан калган эмес эле. Калса 2-3% калышы мүмкүн эле. Мындай катып калып, ушундай болуп калгандар. Огородко төгүп кое бердик мунучу. Буну ээлегенге мына талкалап чыгыш керек мунучу. Аны бул өзүбүз эле огородко төгүп койдук. Огородко бул жакшы болот буюрса. Мына жер менен топурак менен мына уже даяр бул биогумус болуп калган. Мына жер. Экөөнүн айырмасын көрдүңүзбү? Наркысы бозурайып турат, бул капкара болуп турат. Топурак ушундай капкара болсо, өсүмдүктөргө аябай жакшы азык болот. Ал эми бул жерде биздин биогумусту салып койгонбуз, могул кара клёнка менен. Ушул биогумус сакташ боюнча дагы бир-эки ооз билгенимди айтып кетейин. Мындай кылып туруп думдап койгонбуз. Ол биогумус мына даяр уже бул. Азыр бул жерде бир тоннадай бар. Сиздер дагы биогумусуңар батпай жаткан болсо, мына клёнканын бийиктиги 2 метр болчу, 2 кабат. Ушундай клёнкадан 10 метр аласыз. Наркы учун бууп, мешоктун оозун буугандай кылып бууп туруп, берки учунан немени салып кете бересиз. Гумусту салып мешокко салгандай кылып жерге жаткырып алып эле мына жерге мисалы узун жаясыз клёнканын наркы учун бууйсуз, берки учунан түрүп барып туруп, сөл немелерди салып, биогумусту салып келе бересиз. 10 тонна болобу, 15 тонна болобу, ошого карап туруп, мына клёнкадан алсаңыз, мисалы 20 метр алып калышыңыз мүмкүн, 10 тонна гумус болсо, салып араба менен алып барып эле ташып, бул жактан ээлеп туруп эле шарт арабага салып алып барып, бул жака төгө бересиз, бери карап келе берет. Анан акырында бүткөндөн кийин берки учун дагы бууп коесуз. Болду, суу кирбейт, ным дагы кирбейт, ошо нымдуулугу дагы сакталат. Анан эки жагы тең думдалып калган үчүн ичинде аба болбойт дагы. Мунун майда чүйдө баягы калып калган, өтүп кеткен сөлжандын майда чүйдө балдары өлөт. Таза гумус өзү калат. Ошондой кылсаңыздар болот. Анан эрте жазда уже баштай бересиз. Азыр мисалы азыр деле болот. Көчөттөргө салып койсоңуздар, азыр жазга чейин баягы гумустун составындагы бактерияларды жазга чейин даярдап, өзүнө камдап алат. Мына өрүк дагы быйыл бизде жакшы алды, себеби ошол өрүктүн түгүнө чейин барган эле биздин буртубуз, мына ошол бурт. Ошонун түгүндө эле быйыл сонун алды мына ушул өрүк. Анан картошка эктик эле, картошкабызды туура эмес эгип алыппыз. Мына жерлерде эсиңиздерде болсо картошкалар бар эле. Картошканы дагы көрсөтүп коеюн. Мына бир мешок болсо, ушунча бир 20 сантиметр кылып туруп эле гумустан салып, анан картошка эгиш керек болчу да. Биздики үйдөгүлөр билбестиктен жарым мешок кылып туруп, анан кийин минерге картошканы салып койгон. Картошка жакшы болбой калды. Буну ошол 20 сантиметр кылып туруп эгип картошканы, анан суудан куюп күнө алыс. Анан үстүнөн коомдоп, дагы чыккан сайын коомдоп, мындай кылып толтуруш керек эле да. Биздики сразу жарым мешок болуп эгилип калган үчүн жакшы болбоду картошка. Бирок болтурса болот эле да. Туура эгиш керек эле. Азыр эми мен тарта албай калдым. Белгилүү бир себептери болуп
тарта албай калдым, бошобойчу. Картошка бирок негизи даамы аябай сонун болду. Бир 10 мешоктой эккен элек, 10 мешоктон жарым мешоктой картошка чыкты. 2 жолу картошка курма кылып туруп уруп койдук. Аябай даамдуу, сонун болду бирок. Ал эми помидор жана башкаларыбыз, мисалы помидорду айтпай эле коеюн. Помидор өтө сонун болду. Помидордон өзүбүз салат кылдык, бар жогубузга жетти. Бул жердеги картошкаларыбыз дагы сонун болду. Мен канча мешок чыкты анык билбей калдым точно. Бирок картошкалар түзүк эле болду. Мына ал жактагылары бир аз мына тедектердин көлөкөсү менен анча болбой калды. А так картошка мындай бодрый, катуу сонун болот экен. Электен чыккан бүт мусорларды мындай кылып огородко төгүп койгонбуз. Бул деле биогумус да, почти что биогумус. Анча мынча баягы жерден чыккан тамырлар бар. Мындай тамыр чыкпаш үчүн эмне кылыш керек деген дагы суроолорду беришти. Тамыр чыкпаш үчүн мисалы түйүнө мындай клёнка салып койсоңуз болот. Клёнка салып туруп, анан кырктан салып туруп, сөл жандан таштап коесуз. Болду, жер болгону жер бир аз уклон болсо, сиз суулайсыз да буну. Жайында, жазында суулаганда суу агып чыгып кетип турса бир жака. Аябай жакшы болот. Мына ушундай достор. Биогумустун мусорларын огородко эле төгүп койгонбуз. Бул дагы пайдалуу огородко. Бул деле даяр биогумус. Просто иригирээк да. Ал эми мына электегилер бул эми товарный видке мындай майда кылып, ээлеп, жакшына кылып сатканга булчу. Биогумустун баасы 20 сомдон сатып атабыз. Ал эми сөлжан 100 сомдон сатылып атат. Ушундай достор. Дагы кандай суроолор бар, түшүнбөгөн суроолор болсо комментарийге калтырып кетсеңиздер, мен дагы бир видео чыгарып сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергенге аракет кылам. Мына жерден бир кызык нерсеге туш болуп калдым. Сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына көрдүңүздөр да тамырды. Помидордун тамыры бул. Мына ушул жерде, мына ушул аралыкта, мына ушул жерден, мына ушул жерге чейин биогумус бар экен. Ошо биогумус бар жердеги тамырлар узун. Ал эми бул жагы мына ушул жерде топурак экен, бул жагычы. Бул жагы мына кыскараак. Анан суюк. Мына биогумус бар жери өзү көрүнүп турабы? Сиздерге көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы? Тамырлары коюу сонун болуп турат да. Мына бул дагы бизге бир доказательство да. Мына бул эң ылдый жагы, уч жагында бул жагы жөн эле топуракка кирип кеткен жагы. Мынакей достор, дагы бир тамыр. Мына бул жагы гумус болуп турат. Бул жагы топурак болуп турат. Азыр ушуну кагып, силкип, топурагы түшүрөйүн. Мына биогумус бар жерде тамырлар коюу жоон болуп турат. Бул помидор дагы эле көгөрүп турат мындай. Мына көгөрүп турат да. Күчү бар да дагы элечи. Мына бул уурап калыптыр уже. Муну жулайын. Мында биогумус жок почти. Биогумус чыкпады мына топурактачы, аралашып. Аз гана болуп калыптыр. Буга чамасы азыраак биогумус болуп калган. Мынада жирный ташталган экен. Мына биогумус мына силкип туруп көрсөтөм. Мына бул жерде биогумус көбүрөөк эле, мына бул жагында топурак көбүрөөк. Топурак көп жери мындай майда тамыр. Мына бул коюу жерде дагы биогумус көп экен. Мындайынан айландырып көрсөтөйүн мынакей. Мына бул жерлер бүт ушул биогумус бар жеринде тамыр коюу көп болуп турат. Мына достор, доказательство ушундай. Мына жерден бир кызык нерсеге туш болуп калдым. Сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына көрдүңүздөр да тамырды. Помидордун тамыры бул. Мына ушул жерде, мына ушул аралыкта, мына ушул жерден, мына ушул жерге чейин биогумус бар экен. Ошо биогумус бар жердеги тамырлар узун.
Ал эми бул жагы мына ушул жерде топурак экен, бул жагычы. Бул жагы мына кыскараак. Анан суюк. Мына биогумус бар жери өзү көрүнүп турабы? Сиздерге көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы? Тамырлары коюу, сонун болуп турат да. Мына бул дагы бизге бир доказательство да. Мына бул эң ылдый жагы, уч жагында бул жагы жөн эле топуракка кирип кеткен жагы. Дагы бирөөнү жулдум мен, бирөө эле болуп калдыбы, кандай эле ушундай болуп калат деп. Мынакей. Дагы бирөө, бир тамыр, помидордун тамыры. Мына бул жерде биогумус турат, мына карайып. Мына бул жерде дагы жиш тамырчы. Анан мына бул жери топурак, мына бул жери. Бул жерде ичке тамырлар. А мына бул жерде жоон, андай жоон тамырлар, мына бул жоон тамыр. Анан тамырдагы коюу жиш болуп турат. Мынакей. Мына биогумус мына булчу. Көрдүңүздөрбү? Ушундай таң калыштуу окуяларга туш болуп атам мына.